Чолпон Ата шаарында жайгашкан Борбор жана Алтын кум пляждары өткөн жылы толугу менен курулуп, бардык шарттары каралган заманбап эс алуу жайларына айланган. Жаңы курулуш иштеринин алдында 1000ге жакын мыйзамсыз соода түйүнү жана убактылуу курулуштар алынып, көл жээгине кайрадан мыйзамсыз объекттерди орнотууга тыюу салынганы эскертилген. Бирок ага карабастан өз алдынча коюлган 20га жакын соода түйүнү кайрадан пайда болуп, учурда мыйзамдын негизинде алынууда. Сегодня у нас ведутся мероприятия по сносу незаконных построек. Чолпон Ата шаардык мэриясы менен Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясы биргеликте Борбор анан Алтын кум пляждарынын аймагындагы мыйзамсыз курулуштарды демонтаждоо иштерин жүргүзүүдө. Бул пляждар жаңыдан бардык заманбап шарттары менен курулуп пайдаланууга берилгенде, көл жээгинде эч кандай мыйзамсыз соода түйүндөрүн жайгаштырууга жол берилбей турганы алдын ала эскертилген. Бирок жайкы эс алуу сезону башталгандан кийин айрым жарандар өз алдынча убактылуу соода түйүндөрүн орнотуп, мыйзамсыз соода жүргүзө башташкан. Натыйжада бүгүнкү күнгө чейин 20га жакын мыйзамсыз курулуш алынып салынды. Жооптуу кызматтар менен көзөмөл жайкы туристтик сезондун соңуна чейин уланат. Жаңыдан көркөндүрүлгөн пляждардын тартибин жана көркүн сактоого өзгөчө көңүл бурабыз. Шаар тургундары жана эс алуучулар мыйзамсыз соода түйүндөрүнүн алынышын туура чечим катары баалашууда. Алардын айтымында бардык шарттар менен жаңыдан курулган пляждардын көркүн сактап, тартипти камсыз кылуу туристтер үчүн да, жергиликтүү тургундар үчүн да маанилүү. Ол сезон башталардын астында көл жээгин тазалап иретке келтирди. Жана баягы ар кандай эле эмеде чалды куйду кылып көрүнгөндөрдү ошока көл жээгине апарып тыга бергенде дүкөндөрдү ачып, ларёктөрдү ачып деген. Ошолордун баарын иретке келтирип, жакшынакай тазалап эме кылды да, алып койду да. Баягы эми конокторду келгенден кийин жанакы жакшылап тосуп алыш керек да, жанагы эмелерди көлдүн жээгин тазалап иретке келтирген бул абдан жакшы жумуш да. Анан ошентип тазалап жакшынакай иретке келтирип алса болбой эле менин жердештерим кайра барып эле түйүн нахалына кайра биремелер тыгып атпайбы. Бул болбогон нерсе. Рейдтик иш-чаралардын негизги максаты көл жээгинде мыйзамдуулукту камсыз кылуу, жаңыдан курулган пляждардын көркүн жана тазалыгын сактоо. Жооптуу кызматтар мындай көзөмөл жайкы туристтик мезгилдин соңуна чейин үзгүлтүксүз жүргүзүлөрүн билдиришти. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык көл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан.